Bismillahirrahmanirrahim. Ата-эне үчүн ажылык кылса болобу, ата-энем өтүп кеткен намазын тургузган эмес болсо кандай болот түшүндүрүп бересизби дейт. Эми алар намаз тургузбаса биз намаз тургузуп бере албайбыз, бирок нафил ажылык кылып соом багышсак болот. Хаж бадал болуш үчүн алар осуят кылган болуш керек. Бизде хаж бадал деп барып эле анан ошол Меккеде жүргөн адамдарга 200 доллар берип ажылык кылып кой деп кылдырган туура эмес. Хаж бадал ошол адам ажылык парыз болуп, бирок бара албай калса, акчасын таштап осуят калтырат, ошол адам өлгөн жерден барып келиш керек ажылыкка. Аны тиякта өтпөйт ал. Ошон үчүн дуа кылсаңыз иншалла Кудайым берет. Нафил ажылык кылып соом багышсаңыз болот. Бул 1 жаш чоң кыз жакшы ооруп калыптыр. Анан намаз окуган ыймандуу кыз дейт. Ошого дуа кылып коюңуз деп дуа кылабыз. Иншалла чоң болсо эчтеке болбойт. Эмнеге арабтар намазда кол байлаганы башкача, алар менен биздин мазхабтын айырмасы эмнеде? Арабтар көбүнчө Хамбали мазхаб, Шафи мазхабтагылар көп. Африкадагы арабтар булар Малики мазхаб, Ханафи мазхаб арабтардагы бар. Анан колду көкүрөккө байлап окушат, эми биз колду байлаганда киндиктин алдына байлап окуйбуз, бирок азыр баарыбыз семирип кетип, биздин кол деле көкүрөккө жетип калды. Наракка кетпей калды. Ошон үчүн ал туура эмес. Өзү мына немеде Туркияда муфтийлик жүрөт кече. Сигарет чеккен имамдарды иштен кетириш боюнча бир токтом чыгарып атыптыр. Мен ушундай бир муфтийге сунуш кылат элем. Ушундай бир курсагы бар имамдарды иштен четтетиш керек. Курсагын азайтып кетсин, имам болсун. Анткени пайгамбар жаман көргөн курсагы барды. Бул деген гамы жоктун белгиси, көп уктаганы көп жегендин белгиси деп ойлойм өзүмчү. Анан эми ушундай. Мен имам эмесмин эч жерде. Анан кол байлаган боюнча Пайгамбар алейхиссалам 2 риваят бар. Бир риваяттарда пайгамбарыбыз колду көкүрөгүнө байлаган десе, бир риваяттарда киндиктин астына байлаган деп келет дагы. 2 хадистин даражасы бирдей. Илим алып келгенде экөөнүн бири күчтүүрөөк болуп калса, күчтүүсүн карманат элек, бирок экөөнүн биздин пикирибизде экөөнүн даражасы бирдей болуп калат дагы, тараза бир жак баспай калат да. Ошол убакта тараза баспай калса, 2 хадиске тең амал кылынбай калат. Күтүлөт. Бирок тараза баскан нерсе таптык. Бул намаз эмне? Бул намаз деген улуу жараткан алдында туруу деген сөз болот. Улуу жараткан эмес, улуу падышанын алдында турсаң кантип турасың десе, кичине ийилип турасың да, кекирейип минтип турбастан ийилип туруш керек болгондо, кантип ийилесиң десе, колуң ошо киндиктин алдына түшүргөндө автомат ийилесиң деген сөз. Азыр куптанга турганда барыңар ошо колуңарды киндик аса түшүргөн эле барың ийилип каласың минтип, намазда хузу хушу ордуна келип калат да. Ошентип сырткы фактор аркылуу биз киндиктин астына коюп окуганды сүннөт деп билебиз. Азирет Алинин дагы сөзү бар бул боюнча. Ал эми Хамбали мазхабтагы бир туугандарыбыз анда пикир кылышкан эмес, пайгамбар ушундай кылган экен деп төшкө коюп окушат, көкүрөккө коюп, биз аларга каршылык көрсөтпөйбүз. Анткени алардын өз иштихаты бар. Ошон үчүн ошол бойдон урматтайбыз, сыйлайбыз. Алар бизди ушундай бойдон урматтап сыйлаганга милдеттүү болот. Мен там салдым, ислам университети бүткөн кызды алдым, 2 жыл болуп калды. Ата-энем менен чогуу жашайм, бирок аялым уктайт. Анан апасы чакыра берет, атасы алып кетип калды жүктөрү менен. Кайра кел деп айтсам дейт, инин келини келип карасын, биз деле карай беребиз, палан түкүн деп атааңдашат. Эми азыр дейт, айтсам, жообун бер, же бөлөк жашайм деп атат дейт да. Урматтуу бир тууганым, ата-энеге кызмат кылуу бул бакыт болот. Ата-энеге кызмат кылып калууну кээ бир келиндер бар, ушундай бир ойлоп алат, ушуга кызмат кылса эле бир жер үзүлүп калчудай болуп. Ата-эне менен, кайната менен, кайнене менен жашап, ошолордун кызматын кылып рахат алуу деген түшүнүктү дагы эстеп жүрүш керек да. Кээ бир адамдар бар, урматтуу бир тууганым, көпкөндөн, ырыс кыйды болгондон да ушинтип сүйлөгөндөр бар да. Жанагыда жинди табак деп кой, мен сковородко ушундайга тамак кылып эрөккө бекинип алып жегенди өнөр көргөн катындар бар да, андай болбош керек да. Кайната кайны урмат кылсаң, сен да урмат көрөсүң деген сөз болот. Ошон үчүн эми сага убакыт дары, убакыт дары бол дарыла бербейт, ошого көнүп калат, анан кайра келет деген сөз. Сен 4 ай дават кылып, бирага чейин пишип калат, иншалла кайра келгенде келе берет. Сага бул ташкил. Урматтуу бир туугандар, дават бул биздин Кудайдын бизге берген белеги. Ал бизге берген неамат. Биз Кудайга шүгүр айтып аткарышыбыз керек. Эгер шүгүр айтпай койсок, анда Кудайым алып коет бизден. Силерге кандай бир жакшылык берсем, ошого шүгүр айтсаң, ошону көбөйтүп берем деген. Ошол дават менен биз мусулман болуп атабыз да. Илим менен эмес. Илим анан бекемдетип атабыз ошол нерсебиздин бардыгын.
Ошон үчүн колдон келишинче биз дааватты бош койбошубуз керек. 3 күнгө чыгып, 10 күн, 15 күнгө чыгып тартип менен, 40 күнгө чыгып Кудай мүмкүнчүлүк берип аткан учурда биз элибизге чук жыйнап келген аракетинде болушубуз керек. Ошон үчүн мен баарыңарды ошого чыкканга мен чакырат элем, айтат элем, дейт элем, бул жакшы нерсе. Илимди алып, илим шайтанда дагы болгон, урматтуу бир тууганым. Амал кылынбаса кыйын болуп калат. Дааватсаң илим бере бербейт туура. Бирок азыраак илимди амал кылгансак үйрөтө турган нерсе. Адамдар илимдүү болуп, Куран жаттап, кааруу болуп, бактылуу боло албаганды 3 күндүк даават бакытын камсыз кылып бергенин мен өз көзүм менен көрүп билип эле жүрөм, урматтуу бир тууганым. Ошон үчүн бактылуу болгон келсе, дааватка чык, урматтуу бир тууганым. Эсиңен чыгар ушул нерсени. Куранды толук жаттагандан ата-энесинин алтындан тажы кийгизилет экен, биздики бир пара, 2 пара болуп калды, эмне кылабыз десе, ниет менен бир пара жатта сен. Толук Куран жатта, ниетиңде тура Куран жаттайын деп аракет кыл, ниетиң менен алтын тажы кийгизесиң иншалла. Адам амал анан ниет кылып, бирок аракет кылыш керек, урматтуу бир тууган. Ниет кылып кой, эчтеке окуй өзүндө болбой калат да. Окшоштур ниетиңи дагы. Ниетти кылып күнүгө жаттай бер, балким Куран толук жаттайсың, балким жарымын жаттайсың, бирок ниетиңде болгон үчүн, аракет дайыма болгон үчүн Кудайым атенин алтынан тажы кийгизет. Очокту, дандырды, үйдүн эшигин кыбылага каратып салса жаман болот дешет. Жаман деле болбойт, урматтуу бир тууганым. Болгон эшигин кыбыла болсо, анан намаз окубасаң бирөө кире калса, сен эмне карашыпмын, кандайсың деп киресиңби? Ошон үчүн төр жагың кыбыла болсо, эштен кирген адам мындай ыңгайсыз болбойт деген сөз да. Анан биздин орта Кыргызстанда, бизде батыш тарапта эшик кыяк кылсаң аяк деген тескей болот дагы, астың муз болот деген сөз да. Чыгыш тарап кылсаң күн тиет, кургагыраак болуп эшиги жакшы киресиң, ошого бизге кыбыла төр жак болуп ошол себептен. Болбосо зыяны тийбейт. Эшик каяктан кылсаң өзүң эркиң. Казанчын өзү кайдан кулак чыгарса, кыбыланы туура тапсаң эле болду. Эшикти каяк айырмасы жок. Мен туберкулез менен ооругам 2017, врачтар 3-4 жыл орозо кармабай жүр, иммунитет слабый, кайра эле ооруп каласың дешкен. Эмне кылсам? Врачты ук. Эгер сен орозо кармаган азыр болбойт десе, анда орозо кармабайсың, анан жакшы болгондо кармап бересиң. Иншалла. Мен Россияда түнү иштейм, ошондо тахажжуд окусам болот. Тахажжуд окуш нуктап туруш шарт эмес. Намаздын ичинде Куран окуп жатканда өзүбүз билбей ката кылып алабыз, ошондо күнөө болбойбу. Эми катаны билбесек, Кудайым кечирет иншалла. Биз деле мындай бир гарантия бере албайбыз, окуп атабыз, эптеп ырым кылып, колдон келишинче. Телефондо Куранды дарат окуса болобу? Элестетпи, Куран экрандан көрүнүп турат телефондон. Анан дарасыз кармап атасың, кээ бир алымдар болот, бул деген кагаз эмес, бул деген сактоо, мындай көзүңдө көрүнгөндө, экранда көрүнгөн нерсе. Кармасаң боло берет, бирок мен жүрөгүм даабайт ошол нерсеге. Куран көрүнүп атпайбы аңачы? Ошону кармаганда дарат жок, кармаган ыңгайсыз. Өчүк болсо бир жөн, урматтуу бир тууганым. Бирок шарият тыюу салбайт. Дарат жок окуганга болот, телефондогуну кадимкидей эле, бирок менин жүрөгүм ошол нерсеге даабайт. Куранга болгон урматы, Куранга болгон мындай бир адамда виждан болуш керек да. Эгер өчүк болсо зыян тийбейт. Өткөн сабактардын биринде Лейлеке, мен Лейлек, Баткен Лейлек бизге бир көрүнгөн үчүн Лейлек Баткен деп айтып алыппыз. Биз Баткенге эле барат экенбиз. 7 февраль, 8 9 3 күн Баткенде болобуз, Лейлек эмес. Лейлеке өзүнчө иншалла. Анан урматтуу бир туугандар, баткендиктер, досторубуз, шакирттер, устаздарыбыз бардыгы бизге үйгө конокко барып келсеңиз деп көп айтып атышат, бара албайбыз конокко. Анткени программа коюлунган, мына саат, мына мүнөттө бул жерде сабак болот, бул жерде отуруш болот, бул жерде молдолор менен жолугат. Анан бияка уктайт деп бардыгы коюлунган программа менен мурдатан. Ошон үчүн орто жолдон сууруп кетип бияка барбасаң болбойт деп чапаныңыз сүйрөп келип алып, урматтуу бир тууганым. Молдон урматтаган үйүнө чыкырып урматтабайт, урматтаган түр өтөлөгө ошону үйрөнүп алсаңар, иншалла зыян тийбейт. Ошону Лейлеке кийинчерээк. Ушундайдан урматтайт элем дей беришет, анан кийин бата тилек кылсаңыздар урмат кылган болот иншалла. Эң жакшы урмат тилек бизге ошол сабактарды угуп, ошого амал кылып башкаларга жеткирсеңиз, ошол урмат сый болот бизге. Номериңизди алсак болобу дейт, айылдан байкелер сурап жатышат эле дейт. Биздин камерадагы жигиттерге кайрылсаңар, иншалла жакшы болот. Кошунанын жерин сатып алдым, бирок зарылчылык учурда пайызга бирөөдөн алып, процент менен сатып алган пенсиядан төлөп кутулдум дейт. Ошол жерди иштетсек болобу дейт. Эми тооба кылыңыздардан жакшылап, чындап эле сокур көзөн жаш чыгат, жаш чыгарып ыйлаңыз, анан Кудайым кечирет иншалла. Мен интернет клубда иштейт элем. Ал жерде ууру балдар келет эле. Мен аларды участковый оперлер келгенде салып берет элем. Ошолор кайра мени келип токмоктоп кетип жатышат, эмне кылуу керек? Азыр иштебей калгам, көчөдө кенен баса албай калдым, үйгө чейин издеп келген учурлар болгон дейт. Ошол учур иштебей коюптур эми уже, бирок ушундай иш болгон дейт, эмне кылам дейт. Сен өзүң жамандыкка түртпөшүң керек болот да.
Жанагы какканды эме, эмне деп коет, жанагы уурусу күчтүү болсо, ээси да ого жыгылат дегенде болуп аткан кеп да, урматтуу бир тууган. Ошон үчүн ушундай учурларда дегил эреже катарында этият болушуң керек. Мисалы үчүн сага бирөө келип уруп аткан болсо, дароо мушташпастан качып кет деп айтабыз бизчи. Анан кубалап алса, сени кубалап алса, ошондо түртүп эле кайра кач деп айтабыз да. Анан кармап алып урбаса, андан катуураак урбагырың, кутулуш үчүн гана уруш мушташ деп айтабыз. Анан уруп кое турган болсо гана уруп кой деп айтабыз да. Дароо эле уруп кой деген. А бизде болсо жаман көз менен карап койсо эле дароо уруп коесуң. Анткени биз мына орустар менен дос болуп жүрүп, ошолорду көнүп калыппыз да. Мусулман өлкөлөргө болсо андай эмес да. Мындай бир кичипейил, кечиримдүү. Бизде болсо ким кыйын, түртүшүп кетип уруп дакан короздор деп эле мынтип эле мушташып бүтпөстө эле карасаң түтешип калган болот. Мынтип ошол биздеги туура эмес маданият, урматтуу бир тууганым. Ошон үчүн эмне кылабыз? Келинде кечирим сурап ошолордун таксир билбей калган экенбиз, кап деп койсоң, ошону топу кийип алсаң дагы жакшы болот. Бул намаз окуп калыптыр, кой деп. Топу көп адамдарга кээде мындай көп жардам беретчи. Жанагы кызычуу революция болгондо үйлөрүнө уурду кирет деген коррупционерлер эмне кылыптыр? Медресеге келип талебе апа киргизип коюптур. Талебе жашат биякта. Ак топшунда кирип чыгып атса эле булар халал адамдар экен деп эл менен болуп калыптыр да. Ата-энем мага бир кызды сунуштаган. Ал мен түштүктөмүн, ал деген Бишкекте турат. Мен түштүккө турмушка чыкпайм дейт. Бирок ата-энеси айткан экен, сиздин балаңыз болсо макул деген экен. Эми кыз макул болбой атат. Эмне кылайын? Үйлөнө берейинби дейт. Жок, макул болсо кантип үйлөнөсүн аны? Үйлөнсө неме макул болгон ошо деген сөз болот. Эми көнүн ал эмне кылабыз, эмне кылабыз мынакей. Дуа кылабыз даңа. Түндүк, түштүк маселеси, же болбосо батыш-чыгыш маселеси эске ала турган жагдай. Биз баарыбыз мусулманбыз. Бирок кээде барганда үрп адат, каада салт эки башка болуп, ажырашып кеткен үй бүлөлөр бар да. Сен түшүнөсүң, бирок башка бирөө түшүнбөйт да. Ошон үчүн сага мындай бир адеп аклагы, менталитет туура келген жерден үйлөнсөң, бул жакшы. Дагы тең эмес дегенде булар жакшы, булар жаман деген сөз эмес, урматтуу бир тууган. Болгону бири-бирине дал келбей калуу деген түшүнүк бар да. Ошо ал эмес жамааттар деле, мисалы үчүн, салафидин кызын дайват чалганга кыйыныраак мушташып кетишет. Ошон үчүн ар ким өзү менен болсо ынтымак жашай беришет. Ошон үчүн мындай үйлөнгөндө дагы кээ бирлер сүйүп калат, биягын ойлобойт. Анан кийин биринин китеби бири тээп аткан болот да. Мен көп көрдүм анда. Ошон үчүн ар ким жамааттан үйлөнгөн жакшы. Мен сурайм, кайсы жамааттансың? Өзү эле белгилүү, келгенде эле биягын жазылып калган болот, мен паланчамын депчи. Сен да ушактансың, аны билип алып анан нике кыям. Анан кээде кеңеш сурап келсе айтам, ушундай экен, кичине мындай экен десе мен айтам, жок балам. Анткени ар бир үй бүлөнү бүзүп кое турган себептер нике дети бар калынат. Анткени нике уланып кетиш керек, урматтуу бир тууганым. Туура, мусулманбыз, бардыгы бир, урматтуу бир тууганым. Бирок жашоо уланыш керек. Ошон үчүн эмне маани болуш керек. Ошон үчүн падышанын кызына карапайым жигит үйлөнбөсүн дейт. Анткени кыз деген бой көтөрүп андай мындай деп коюшу мүмкүн. Ошого этият болсун деген жер дагы бар да. Азанды угуп ичинен кайталаган адам бейишке кирүү важип болот деген сөздө канчалык чындык бар? Толук чындык бар. Анткени бул деген тавхид, иман, бейишке кирбей койбойт, кирет сөзсүз түрдө иншалла. Азандан кооматка чейинки кылынган дуалар кабыл болот дейт. Дуаларды кооматка чейин бүтүрүш керекпи же кооматтын аягына чейин дуа кылсак болобу? Мен ойлойм, кооматтын аягына чейин дуа кылса, анткени ошо азан менен кооматтын ортосундагы аралыкка кошулат деп эсептейм. Аялыма намаз окубасаң экинчи аял алам деп коркутса болобу дейт. Этиятыраак кылып коркут, бирөө коркутуп алып өзү коркуп калган учурлар кездешип калат. Бирөө кат жазыптыр аялыначы. Өкө урушуп кеткен экен. Анан аялына айтыптыр, мындай бир сени сүйөм деп кат жазып, бирнеке деп кат жазып, анан кайра жөнөтөйүн десе, анан жөнөлбөй калып эдинисе жок болуп, анан түшүп калды жана чорнуйунда. Анан аял чукулап таап алып, кимге жаздың элең муну дейт да. Ал өзүн жазган экен, негизи жана жөнөтө албаган эдинисе төгөнүп калып, бирнеке кетпей калыптыр да. Сага жазган дегенге болбой эле аял узучу кылып, экөө узучу болуптур. Анан үчүнчү күнү аны тактап келсе, анан кийин көсө өзүн жазган кат экен, алчы билинип калыптыр. Анан кийин ыраазы болуп калды. Ошонусун арында аны коркутам деп отуруп, анан өзүң коркуп калбы. Анан этиятыраак болуп, эми өзүң билесиң эми. Ахлу Макка адра би шуабиха. Меккеликтер Меккенин ой чуңкурун жакшыраак билет деген сөз бар. Ошого өзүң аялың өзүң жакшы билесиң. Міне менен айтканда. Устаз бир талаш суроо болуп кетти. Шымды туруп кийсең кедейчиликти чакырасың деген сөз туурабы? Ушуну кененирээк түшүндүрүп кетиңизчи. Негизи эле шымды туруп кийген адам жыгылып түшсө оңбойт.
Анан эңкейип кийип башка болуп жана бут кийим кийгенде да олтуруп кийген жакшы сүннөт. Анткени урматтуу бир тууганым, буну доктурлар айтышат да, давление көтөрүлүп кетет, башка болот, башка балан түкүн деген сөздөр бар. Ошон үчүн адеп шымды олтуруп кийген, бут кийимди олтуруп кийген жакшы. Анан ошого биз бияк үстөл коебуз деп койбой эле калдык. Бирок негизи олтуруп кийиш керек да. Эңкейгенде давление көтөрүлүп кетип ызычуу болушу мүмкүн. Анан кедейлик чакырат деген сөз ушундай сөз айтылат урматтуу бир тууган, бирок хадистин канчалык даражасы бар экен эсимде жок меники. Bir surani içinizden okuyunuz depti, bırak bana baylanıştı ki ben sırtımdan okup vereyim. 9 dekabr sabahta siz horoz kıykırsa dua kılgıla horoz periştelerdi görgönde kıyıkırat dediniz ele. Alemi 25 yanvar günü Nasait Media'nın Instagram'daki barakçasına жүктөлгөн videoda it ulusa horoz kıykırsa şeytan kelgen bolot dep ayttınız, kaysınız tuura bolot. Birincisi tuura. Horoz kıykırgan perişteni görgönde kıykırat. Urmatlı bir tuğanım, oşol tuura. Hani aytkаны men kede mындай bir neken aptыгып түшүндүрүп атканда кede сөздөрүмү жеп алам. Жанагыдай бир нерсе болгондо, бир нерсе аламат деп айтып атканда, ит улуганда шайтан качат, анан корозулар периште келет айтам деп атып, кede ушинтип айтып алган болом. Ошон үчүн аны мындай бир туура түшүнүш керек. Биринчи туура, экинчиси ката. Кede ушундай адат мурда мындай эмес эле, же мурда ушундай беле, кede тамгалар сөздөрүмү жеп алам, айрыкча мындай бир толкунданганда, ооруп турганда башка ушундай болуп калат. Ошондуктан биринчиси туура. Туура эмес суроо берип алсам кечирим сурайм, жок кечирим суранга эч кандай муктаждык жок иншалла. Мен мына почерк сулууларды окуп тура берейин, беркилерди окуш кыйыныраак болуп калат экен. Муну берилип окудум, көрдүңөр, муну компьютер жазылган экен, ошон үчүнчү. Жолдошум экөөбүз базарда иштейбиз. Майып кишилер садака сурап калса, жолдошумдан сурабай 200 сом же 100 сом берсем, көрүп калса аябай тилдейт. Анан көрсөтпөй бергенге аракет кылам. Ооруп кыйналып жүргөн бир тууган сиңдиме да ниетимде жарымы жолдошумдун атынан, жарым өзүмдүн атыман Аллах ыраазычылыгы үчүн 2300 сом өлчөмүндө дагы сатып алып бергем. Бирок жолдошум айтпай айткан убакта ал каршы чыгат. Мен үйдө калган учурум болбойт, дайыма бирге иштейбиз. Ошол өзүмдүн иштеген эмгегимден жашыл садака берсем, болот. Аял өзүнүн акчасы өзү. Аялдын акчасына эркменчилик кыла албайт, урматтуу бир тууган. Бирөө айтат, мен үйлөндүм да аялым бизнес меники болот дейт да. Жок. Аялыңын сен үйлөнгөндө аялыңды сага менчик эмес. Болгон аялыңан аял катары пайдалануу укугуна гана ээ болдуң. Ал сага изаура эмес, рабыня. Ал сага дом работница эмес, туура ушул шарият боюнча. Ал сага урматтуу бир тууган күң дагы эмес. Ал саңа балдарың төрөп бере турган, аны аял катары пайдалана турган объект деп түшүнүшүң керек. Субъект, кантип түшүнүш керек билбейм, экөөнүн бирөөсү. Аял, күйөө дагы ушундай, бирок сага менчик эмес. Анын өзүнүн байлыгы болот, анын өзү зекет бере турган башкасы болот, аны туура түшүнүш керек болот да. Туура урматсый болуш керек. Ушуну түшүнүп алган жанагы аялына кайненени бакпай атпайбы? Аны күнөө айтпайбыз, сен кайненени багышыңга милдет кыла албайбыз. Бирок исламияттан сырткары инсаният деген нерсе бар да. Урмат көрсөсүң, урмат көрөсүң деген сөз болот. Туура, сен мисалы үчүн күйөөгө тамак жасап беришиң милдеттүү эмес шарият боюнча. Бирок күйөө деле сага 2 эле сыйра кийим алып бериш керек да. Укугу. Күйөө 4 эркекке үйлөнгөн, аялга үйлөнгөн укугу бар мисалы үчүн. Бирок укугун пайдаланбай эле сен менен жашап атпайбы? Ошон үчүн өз ара түшүнүш, урмат дегенди түшүнүш керек, урматтуу бир туугандар да. Туура, сен кайненени караганга милдеттүү эмессиң, урматтуу бир тууганым. Сен намаздан уктап алсаң өзүң укугуң бар. Туура, сен аял катарында кайнене менен чогуу жашабын айтканга толук укугуң бар сеники. Бирок ошол эле учурда эркектин да укуктары бар да бир канча. Ошолорду пайдаланбай эле кылып атпайбы? Мисалы үчүн сеникин айтышым мүмкүн, атаң өлсө дагы барбайсың деп айтып коюш ыктымал деле бар да. Бирок сен күнүгө эле барып атпайсың туугандарыңкына мисалы үчүн. Ошон үчүн өз ара түшүнүшүү дегенди жолго салышыбыз керек да. Кээ бир адамдар өзүнө керек жерин алып карманат дагы, анан керек эмес жерине такыр маани бербей коет. Андай болбош керек. Ошон үчүн мен жана кылган карындашыбыздын кылганын мен туура эмес эсептейт элем. Тоо ордунан жылып кетти десе ишенгиле, бир адам өзгөрүп кетиптир десе ишенбегиле деген мааниде келген хадистин өзүн өзгөрткүсү келген адамга кантип туура түшүнүү зарыл дейт. Ушул хадис бар, ушул хадисти тереңирээк окуп аракет кылабыз. Муну биз өткөндө тапшырма сага берген Кимге тапшырма берилек сага берем мынакей. Хадис табасын, мен сага жардам берем. Мен исламскийде 1-чи курсмун. 4 айлык түрк тили курсуна жазылсамбы деп жатам. Же жазылбай эле араб тилин жакшы окусамбы, кандай кеңеш бересиз дейт. Ката жазсам кечиресиз. Сен 1-чи кыргызча үйрөнбөйсүңбү? Ассаламу алейкум деп точка жок. Мен исламскийде 1 курсмун, 1-чи жок жана эмичө. 4 айлык түрк тили курсуна жазылсамбы деп жатам, же жазылбай эле араб болот. Араб эмес,
тилин жакшы окусамбы, кандай кеңеш бересиз дейт. Эки экен. Ката жазсам кечиресиз. Кыргызча оку биринчи. Түрк тилин үйрөнгөн жакшы, бирок азыр сен экинчи курста болсоң, ошо Ислам университетте араб тилин үйрөнгөнгө салым кош, иншалла. Түрк тили деген качпы өзүбүздүн тилибиз, аны үйрөнүп аласың иншалла. Түрк тил жакшы тил. Көп тиктептер которулган башка болгон, бирок азыр сен исламды окуп атканда араб тилге көбүрөөк маани берсең жакшыраак болот эле. Атам истинжа алганда даратканага кирбей чөгүндөгү сууну жытырып коет деп. Анан бөйрөгүм ооруп жатат деп калат. Кагаз менен да кургактабайт. Кургактабайм дейт. Эмне дейт? Атам айтат, истинжа гана бөлөк болуш керек деп. Сураныш жооп берип коюңуз. Истинжа гана неме чөгүндү көтөрүп кирсе, чөгүнгө деген дараткан жыты жугуп калат деп, ошого тиги истинжаны сыртта калат экен да. Истинжа гана бөлөк болуш керек деп. Чындыгында истинжа гана бөлөк болгон бул адеп, урматтуу бир тууганым, бирок андай шарт жок да. Ошон үчүн илгерки адеп боюнча ошол дарытка ичинде истинжага өзүнчө чайнек болчу да. Ана сырттагы бөлөк чайнек болчу. Анан чай кайнатып атканда көтөрүп кирип кетсең болбойт, аяка ыңгайсыз адеп эле. Ошон үчүн тияка бөлөк 2 сом 50 тиын турат, кытайский каучуктан болгон. Бирөөнү коюп коесуң, тура берет, жарылбайт, эчтеке болбойт. Мага 5 таптырма бериңизчи дейт. Кантип сага 5 тапшырма берем? Намазды эч убакта кылба. Эч убакта намазын каза кылба. Орозону эч убакта каза кылба. Ата-энеңе чакта уф деп айтпа. Анан китеп окуганда өзүң адат кылып ал, иншалла. Анан ошуга адат кылып алсаң дагы 5 берем, иншалла. Шамдан соң окулуучу авваби намазын дароо эле шамдан кийин окуйбу же бир аздан кийинби? Айырмасы жок, бирок шамдан кийин. Турцияга теологияга тапшырайын деп жатам. Мен үчүн дуа кылып коюңузчу. Кудайым ийгилик берсин, муваффак кылсын. Москвадан суроо. Ассаламу алейкум, академия МВД РФга тапшырып окуп жатабыз, дагы 3 жыл окуйбуз. Академияда 3 маал бекер тамак берилет. Тамактарын халал жок билбейбиз. Академияда бир эле столовый бар. Орозодо ошол тамактардан жеп кармай беребиз. Уй жана тоок эттерин жеп дейт. Эми халал оокат жегенге аракет кылыш керек. Дүйшөмбө кажы деген бизде бар. Сам муфти болуп жүргөн кеңешчи. Армияда 2 жыл жүрдүм дейт. Бөлкө чай менен кайтып келдим дейт. Анан Шайлебек Дүйшеевдин бир ыры бар, каарылар үйү жөнүндө. Ошондо кемпир айтат да, чочкон этин берип коет деп уккам, чалабычык ошого келгенден бери ысык оокат иче элекмин. Бөлкө чай дейт да. Ушундай. Сизге кандай жолуксам болот? Талак берип койдум эле аялыма, сураныч дейт. Негизи биз чогултабыз булардын бардыгын, бирок сизге мен айтам, эртең саат бизде 2-де 2:30 бирөө келет. Сен эртең 3-те 3:30 кел. 3:30 аялыгы менен кел, болот, ошондо кабыл алабыз. Бойдок десең кабыл албайбыз. Анткени андан сурай турган маселе болот да. Андан сурай турган маселе болот. Балким алдап атасың. Чачты күйгүзүп, анан краска менен боёшот экен, ошондой кылып боёсо болобу? Бир аз боёсо болобу? Ошентип күйөсө жагынып атса болот. Бирок ал чачка зыян. Чач барып отуруп, пакта тытылган пактадай болуп калат да. Анан күйүп калат. Бир аз илими бар кишиден сурасам, краска менен да, кына менен да боёсо болот. Сахабалар чачтарын боёшкон дейт, бирок карага боёсо болбойт. Карага боёгон макру. Карага боёгон макру, бирок жихат болуп, башка болуп калса, ошондо карага. Анткени адам алдап коет деген сөз да. 80ге чыгып анан сак капкара кылып боёп барсаң, анан жаш экенде үйгө тийип алса, эртең бетиңи жууганда барып кетсе, анан чалга тийип алыппын дейт. Ошон үчүн алдабаш керек деген сөз. Ушундай. Атак боёсо боло берет. Islamic Media Muhammed Hobulostun Amr Khalid Besmet Amal Улыбки Надежды бул видеолорду көрсө. Амр Халидти көрсөтүштөр, аны билем мен. Амр Халидти живойда көргөм, эмеде, Малезияда, Индонезия конференцияда көргөм. Ана Мухаммед Хобулос кичине көрдүм, орусча которулгандар мындай бир жең кыска көйнөк, арабча көйнөк кийип алып сүйлөп атпайбы? Анан мен бирок ошо Хобулостун сөздөрүнөн кээ бир адамдар туура эмес жакка кетип калганын байкадым. Анткени бул якынга көп таргып берет да, анан көп адамдар якынчы болуп баарын таштап кетип калгандар байкап атам да. Демек мунун сөзүн укканда бир аз илим керек окшойт деп ойлоп калдым. Анткени таргипти каттуураак берсе керек да, адамдар ушинтип окууну таштайм, антпейм, митпейм, жашабайм дегендерди көрдүм менчи. Ушунун сөзүнөн таасир алгандар. Хобулостон, Анан Бесмет Амалды Улыбкы Надежданы билбейт экен, аны
Anglizce qaysi ustad uqsak bolot deydi. Anglizce ustazlardan bilbeyt ekem. Ha? Kim? Hasan Ali. Ermek janağı Hasan Ali öyle? Numan Ali Khan. Numan Ali Khan uqsaňar bolot. Men bilişim boyunça Anglizce söylüyor. Menin çoğun atam 95 yaşta. Kiçine kezinden bir tuğan ağası östürüptür. Kokus ötüp kelse janazası kanday bolot. Hazır oşol ağasının familiyasında ayırması yok. Şu adam söğüt kim oşo. Biz moldalar janaza okugan atın sorabayбыз deli bilesiňerbi. Bir nese soraýys erkek bayalı boldu. Oşolar janaza okuyubuz. Antkeni Hudaýym bilip turdy. Oşoga kıjalat bolbo. Janaza okulganda bir familiýasy atın dele sorabayбыз. Söğüt turgan bolsa okuýup berебиz. Hudaýym aparıp koşup koýup beret. Sos tarmakta YouTube'da Doktor Zakir Naik jönündө aytsaňız deyt. Kişi jönündө kanday eken? Men de görüp jürem, birok Zakir Naik degen bul dagı jakşı kişi, janagı neme Faysal sylygyny aldy bul degen. He? Neme Saudiýadan. Oşo okşoýt bilbeytem. İnşallah jakynda ülenöýün dep atam, birok men jaktyryp atkan kızın apasy da kaza bolgon ata-enemdi üýüne jönötsem toora ele. Bolobu je toora emes bolup kalaby. Anan ajek men köpden beri kırsıktın atam, kırstaten saldıraýyn dep atam. Sizge bir sunuşum bar, wagtyňyz bolsa baylanyşyp koýa alasызбы deyt. Elimbek deyt. Baylanışabыз. Anan munogu apasy jakynda kaza bolsa, any güýe goňoý menen berip koýup bolsa gerek. Birok şariat boýunça bola berdi. Maňa telefondan beresin ha. Şariat boýunça ölüp kalsa aza gütü, ayaldın güýesi ölse 4 ay 10 gün aza gütöt. Eger de oşo kişi ölse, anın kızı olsa, apası olsa, karındaşı olsa, bular 3 gün aza gütöt. Boldu. Anan ol 1 ýyldan kийin üýleniş gerek degen söz bolboýt da. Misal üçin biron ayal ölgөн eken, musulmanlardan sorapdyr da. Musulmanlar atabız hem apabız ölüp kaldı, mına gömüp at, atabız ne kılabız, şu patağa gelgen ayallardan karaýa bereli, ikelep berem. Toora ele söz, urmatly bir tuğan. Antkeni 1 ýyldan kийin üýleniş gerek degen al bolbogon söz. Atam köp yıldan beri mal menen soda kılıp işteydi. Pohoron bolganda atamdan semiz malды satıp alışat. Pohoron bütköndөн keyin maldın akçasına koşup et, borsok alıp kelip berişet. Bu lavalı düşündürüp aytıp beriňizçi deydi. Atan pohoronga dep niyet kılsa tapkanın akçası makruh. Antken adamlara oşo makruh işke sebepçi bolup atat. Birok jön ele semiz mal bagıp mal satıp atam degen niyet tüz bolsan da mal adal. Ana bura pohoron gala, başka gala ana ayırması yok. Oşon için gelgenlerge emnege dep sorabayt da, jön satıp niyetini düzdöp dur oşol ele. Anan pohorondan bolgan 3 günge çeyin soyulgan tamak aşını jebeş gerek, jegenge bolboyt. Aram nerse jep içip alsak 40 günge çeyin oşonday şuda. Baştan kırsyk biri bütse biri kelet, işler jürüşpe jana başka problemalar köp bolup ketdi. Köstüýgemince sygyrlap koýgondoy sezilip başlady. Kantip bilsek bolot, je özümdün takıwaçylygyma jaraş ahwal kelip jataby. Bugün sabak uşul boýunça boldu. Mınaki şunu aýtdyk biz. İhfazillah yahfazka. Hudaýdy sakta, Hudaýym seni saktaýdy. Hudaýym saktasyň alasyň, mına Hudaýdy sakta degen söz. Sizden Allah razı bolsun, ömrünüz uzun bolsun, ilimingizge ilim, ihlasыңызga ihlas, dagı oşonço Allah'ım bersin, amin. Korkkonum sizdi bari maktaý berip aşa çaap ketişip sizi zvezňak bolup özgörülüp ketebe dep korkkonum deydi. Parыбызга, ata-eneme, bir tuğandaryma, ayalyma, baldaryma, dostlarıma imandın, hakikatın jana ihlas bersin, jana karızımdan kutulganга Allah tawfik bersin. Amin, amin, amin dep çyn ıhlasyn aýtyp koýuňuzçy, rahmat. Amin, 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 amin. Hurmatly bir tuğanım, çyndygynda har bir adam korkot. Hazreti Umar, Paýgambarymyz aleyhissalam ötüp ketkenden keyin Huzeyfe bin Yaman degen sahabe bolgon, sahibi sirri Rasul. Paýgambardyň sekretlerinin sırrının iyesi degen. Ana munafiqtardy bilet ele. Ana oşol Hazreti Umar ölüp atdagı, oşonda men jokmun katarynda dep suraýt ele da. Hazreti Umar bir köçege ötse şeytan kaçkan Umar. Hazreti Rasulullah bozu dedi Kur'an oşon kolda 6 jerde düşken Umar. Atı Faruk Umar. Oşol gelip İslam'a küç gelgen Umar munafık bolgondan korkot ele. Durmatdy bir tu. Ana biz kimbiz? Anam birok uşunday wagt ilgeri köp bolat. Boş televizorga çykyn gelip süýlep jırgaý berip boşunda. Hem hazır çykkanym mınaki 10 ýyl boldu. 11 ýylga ketip atat. Hazır televizordan özüm görüp atsam, murşup atsam, je biro maktap atsa, jamandap atsa maňa göňçe birdeý ele bolotçu. Şunda maktap o Abu Hanifa kılı veret durarda. Ana bir de kapırga çürüp aytıp koyuşat. Bir de mınday deyit. Şu kızlaşıqman dele gelip etke bir uçurda. Jardan türküştür dep koyum, jardan türküştür. Türk turat da ben tipşe. Alar jivoy çok, alar köptörünükü.
Geçe bürö çıkıptır, men uşintip sizge tiyetelen palan tüküdüm. Öyle atam жалган эле bürö. Oşo gezitke жазып коюшкан, ушундай кылсак gezitти bürö көбүрөөк окуйбу деп ойлойм мисалы үчүн. Ошондойлор келип турат. Эми ага мен сүйүнүп кеткен жок, бирөө чубак ажы кантет кандай реакция берет экен palan түкүндө мен окуп атпайм gezitти. Жазып кое берет кезге бир некелерди. Мурда берилген суроо болушу мүмкүн, бирок мен таппаган YouTube'дан алдын ала кечирим сурайм. Тахажжуд намазын аялы менен чогуу окуган жакшыбы, имамдыкка күйөө өтүп же бөлөк-бөлөк окуганбы дейт. Аслында тахажжуд намаз бул нафил намаз, бул намаздарда жалгыз окулат да. Бирок сен окуп атсаң, аялың келип өзү уюп алса болот. Анан кел мен уюуда окусаң, анда уже кичине макрурак болуп калат. Анткени бул намаз бирин-бири чакырып нафил намаз жамат окулунбайт да. Бирок сен окуп атсаң, бирок ниетиңди аялыңа ниет кылып койсоң жакшы болот да. Анан келип уюп калса, ал жамат жакшы болуп кете берет. Ошондой. Ала сабили тадаи, бирин-бири чакырып нафил намаз жамат окулмайт. Ошон үчүн Сауд Арабиясындагы неме умрага барганда Рамазанда акыркы 10 күндүктөгү тахажжуд намазында жарыя окушат жамат менен. Ошол макруh. Анткени пайгамбарда сүннөт андай жок, урматтуу бир тууганым. Бир гана келет пайгамбар маймун эненин үйүнө барып жатканда Ибн Аббас ким экен, нафил намаз окуп атканда мен келип уюдум элем, кулагыман жетелеп, оң жагына өткөзүп койду, сол жагынан деп атпайбы? Чыкырган жок, өзү келип уюп атат да. Ошон үчүн нафил намаз, тахажжуд намаздарды бирин-бири чакырып болбойт да. Мен ойлойм Саудиянын алымдары бир күн Кудайым тавфик берсин иншалла ошондо окуган болбойт экен деп фатва чыгарат иншалла. Даватка аял киши чыгыш керекпи? Азыр мисалы кээ бир жамааттар мастурат жамаат деп чыгып атышат го. Ооба. Негизи аял киши үйдө туруш керек. Анан ушинтип мастурат жамаат чыгып аткан учурда ошол убакта аалымдар нааразы болуп, биз аялдар үйгө камай албай атсак, силер аялдар үйдөн чыгарып атасыңар деп арызданышты. Ошондо даваттын арбаптарынын бири жооп берди. Мен аялдарды мастуратка чыгарып атам, аялдардын бардыгын кайра үйгө киргизиш үчүн деп жооп берди, урматтуу бир тууганым. Биз барга барабыз, видео жана арак ичкен барга. Эмнеге пивной барга барабыз? Ошол жердеги сыртка чыгарыш үчүн барабыз да, ошол үчүн. Туура аял үйдө туруш керек, чыкпаш керек, бир жакка татып калган болбойт. Бирок биз аялдардын бардыгын үйгө киргизиш үчүн ошондой кадамга мажбурбуз деген сөз. Бул деген жанагы бир кадам аркага, эки кадам астыга деген сөз. Мен да каршы чыккан бирок эмнеге мастурат жамат? Каяктан чыгаргансыңар депчи, бирок ойлонуп кийинчерээк анан тиги сөздөрүн уккандан кийин анан зарурат деген башка эрежелерди билип, анан ошону мен туура деп көрдүм. Пайгамбарыбызга бир аял келип, биз деле мешитке келели, үйрөнөлү дегенде үйдүн төркү бөлмөсүндө намаз окуган жакшы деп айткан го. Ошон үчүн ал айткан туура. Аял мешитке эмес, үйүндө окуган жакшыраак болот, урматтуу бир тууганым. Пайгамбар алейхиссалам бирок айткан, бир аял келип айткан да: "О Аллахтын элчиси, эркектерге айттарда, жумада кечке сабак айтасыз, бизге сабак жок дегенде, силер паланча деген аял үйүнө чогулгула, ошол жерге жума сайын барып мен сабак өтүп турам" деп айткан дагы жери бар го. Ошон үчүн ошого урматтуу бир туугандарым, маселе мына ушундайча. Улуу урматтуу шейх чубак ажы. Ана кантип учпайсыз ушинтип айтып атса. Сизге Аллахтан ден соолук, иштериңизге ийгилик жана тынчтык каалоо менен, каалоо эки а болуш керек, каалоо, учурашамын. Сизге эки ооз суроо менен кайрылгым келип турат, жооп берип койсоңуз. Сүйүктүү пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва салламдын өмүр баяны китебинен Мухтар менен Хаджаж жөнүндө келечекте кабар берилген хадистер жөнүндөгү бөлүгүн подтемасын окуп калдым. Ошол жөнүндө кененирээк маалымат берип коюңуз суранам. Мухтарбек деген ат эмнени түшүндүрөт? Мухтар деген тандалып алынган деген. Пайгамбарда Мухтар деген бир аты бар, араб тилинде бар, араб тилинде ихтара яхтару Мухтар тандалып алынган деген сөз, Атенене сурасам уйкаштырып койгонбуз деген. Түркчө башкармачы айылбаш. Айылбаш тандап алат да, мукта ыктыяр кылып тандап алган да, ошон үчүн туура эле. Маркум менем жана атама бир туугандарым ошондой эле мага окуума дуа кылып коюңузчу дейт. Муну сен дагы мага бересиң иншалла. Анан мына узундарды мен урматтуу бир тууган окуп алып, анан кийинки сабакта кыскача кылып айтып коём, лекция кылып, мындай суроолорду кысканы окуйм. Узун окусак да муктап калса, бир жака дагы барыш керек. Азыр күтүп атат бирөөлөр бизде жакта. Намаз окуп жатканда мисалы саждада Кудай жардам берчи деп сурансак болобу, нафил намазда болот. Парз намазда болбойт. Бир учурда 4 мазхабтын баарын бирдей кармануу болбойт дейт го. Себеби эмнеде? Кантип карманасың? Ошон үчүн болбойт да. Бир учурда кантип карманасың? Мисалы үчүн бир учурда кандай? Мисалы үчүн Шафи мазхабта намахрамайга колуң тийип кетсе таратың бузулат, а биздикинде бузулбайт. Анан тийип кетти, эмне кыласың? Бузулат дейсиң, бузулбайт дейсиң мисалы үчүн. Анан Шафи мазхабтын мурду канап тарат бузулат. Эмне кыласың? Мурду канап кетти, бырк этип. Эмне кыласың? Бузасың, бузбайсың мисалы үчүн. Жана башка ошон үчүн бир мазхаб карманаш важип болот, урматтуу бир тууганым.
Өткөн сал айтып калдыңыз эле талеба балдарды Иордания окууга жиберүүгө спонсор керек деп. Азыр да окуучу балдар бар болсо, баасын дагы тактап койсоңуз дагы каалоочулар пайда болсо болор дейт. Ооба, Иорданияга айткам, урматтуу бир туугандар, бардык адамга эле илим алыш жазылбайт экен. Балким балдар алым болот. Ошон үчүн азыркы учурда Ханафи мазхаб, Матуриди акыйда, биздин тасаввуф боюнча урдунда окуу жакшы болуп атат. Ошол жерде биздин балдар окуп атат. Ошого кимдир бирөө алым боло албай калдым, бирок алым болгум келет эле, алымдын соогун алам десе, Иорданияга балдар жиберсе болот. Мага келсе мен өзүм шакирттеримен жиберип, көчөдөн келген бирөөнү жибербейм, тааныбаганды. Адеп ахлагын карап, анан регионун карап, анткени бизге бардык эле бир жерден болуп калса болбойт да. Ошон үчүн Кыргызстандын бардык регионунан карап, тандап жиберүүгө аракет кылабыз. $2000 бир бересиң, ал деген сөз жетип алып, бир жылдык окуусун төлөйт. Анан ай сайын $200 төлөп турасың. Ошол. $200 бир айлык муну стипендия жанагыда тамак ашы болот. Анан барып өзүнүн жолун таап алат. Ошого сен эгер окутам десең, $2000 колуна бир бересиң, ага билет алып, виза алып, башка кылып жетип алып, анан бир жылдык окуусун төлөйт. Анан ай сайын $200 төлөп турсаң, ошентип бала 4 жылда чоң молдо болуп калат. 4 жылда ишиңде, бала чакаңдын жанында жыргап жүрөсүн, бирок ошол бала өмүр кылган иштеринин баардыгы сопко шерик болуп кете бересиң. Кандай береке, мен жарымын каяктан таап жөнөтөм мисалы үчүн. Болот, анда жарыя кылабыз, ушундай жарым бар, жарымын ким берсе акция кылабыз, ал болот. Эгерде бир адам жарым берсе болот. Мисалы үчүн кээ бирлер $2000 берет, жетип алат, анан нар жагы кыйналыбыраак жашайт. Андай бар, анан кээде бирөө бар, $2000 берет, бирөө ай сайын $200 жөнөп тургандар дагы бар. Эгерде кимдегим кайсы бир бөлүк десе мен чогултуп жазам да, ошентем. Мисалы үчүн кече Алматта иштеп аткан бир балабыз, таксырыбыз келди, Курманбек таксырым. Келип, мына ноокатты Мухаммад Алини кетирди, алхамдулилла. Экөөнү ушинтип неме кылдым, ошентип кетти иншалла. Анан жанагыдай мен эмнеге өзүм тандап жөнөтөм, мага келген дегенде, ошол келе турган молдо адам иштеше турган бирөө болуш керек. Анан жанагыдай бир айдай чырайлы кыялы музап деп жаман кыялы болгон адамдарды окуткум келбейт кээдечи. Айтпадык, топ өзгөрөт, адам өзгөрбөйт деп анан кыялын кала бериши мүмкүн экен да. Ошон үчүн мындай бир салахияттуу болуп, истегат болуп, адамды бир кыйынчылык көтөрүлө турган болуп, пайгамбарлык бир мындай бир руш көрүнө тургандарды тандап жүрүүгө аракет кылабыз. Мен сиз үчүн Facebook'tan теңирчилер менен дайыма согушам дейт. Ушунун кереги жок, ыраазымын. Кереги жок ушунун. Ит үрө берет, кербен жүрө берет. Интернетте этият болгула, чочконун майы кошулган продуктлардын коддору деп чочконун коддору көрсөтүлөт. Ушулар канчалык туура? Туура. Насаат медиада бар. Ошону улан да чыгарып коюш керек. Эме Келдибек. Насаат Эрмек, ушуну чыгарып койгула. Биз мен чыгаргам. Деген жазуу бар. Ошондо чочконун майы арам болгондордун баарын тактап өзүм жазып, эме жазылган нерседен чыгарганбыз. Ошону кайра ай сайын жаңап туруш керек, элдер пайдаланып туруш керек. WhatsApp менен жиберип туруш керек. Биз жеп жаткан нан жана башка тамактарда дрожь кошулат. Базар негизи ачыткы менен жеш керек да. Бейшембе Пекеш жаңа магазин ачып бүркүрүп атат, ушта ачыткы менен кылынган нан деп. Жана Кытайдын түрктөрүнүн дрождору бар го, булар деген дрождор барып отуруп бизди гормональ нарушениеге алып келет экен дагы. Эркектер чоңоюп, курсактар эмчектери чоңоюп, аялдар эркек болуп, эркектер катын болуп отуруп, барып отуруп биз деген бир жыныс болуп калат экенбиз да. Жебеш керек экен дрожь деген. Ошого илге ачыткы деген болот, билесиңерби? Апалар ачыткы кылып нанды үзүп коюп ачыткы ушундай дрожьго түшүш керек да, өзүнүн табигый дрожьго. Муну жебеш керек. Анан актан жебеш, актан деген нанды элеп жана пайдалуусунун баарын алып, анан зыянын калтырып койгон нерсе. Ичиндеги ядросун алып башка жака жиберишет, аны кыйындар жейт. Ошон үчүн илажы болсо жанагы буудай, нан, арпанан ошо жакшы, урматтуу бир тууганым. Ата мекендик өндүрүш жеш керек болот да. Анан сырттан келгендерди мен этият. Айча Кытайдан келген нерсени вообще карап койбош керек. Жанагы бар го, жанагы эме салат деген жалбыракчылар бар го. Тез эле соолуп калат да, буларды соолубай турбайт. Анткени сыртына парафин сыяктуу бир нерсени сээп коет экен, соолубай кырт деп жей бересиң. Аны жебеш керек вообще, болбойт. Болбойт. Тепилсе помидорлорго ким кандай дары кошконун эч ким билбейт азыр учурда, мисалы үчүн. Ар ким каалаганын кошот. Мен бир жерге барып 2 помидор балдарым жеди эле, өкөтөн кусту таксырларым. Кып-кызыл, бир курту жок, мисалы үчүн. Англияда помидор коюп койсоң болот. Аларда тартип бар, жанагы стандарт деген бар. Бизде каралбайт да, ким эмне дары кача өтөт. Ага деген бир министр бар, текшерип койгон жери жок. Ким тапканын берип дары кылып, ошон үчүн огородко эле эгип туруп помидор как кылып алып жей беришиң керек да. Кыштын күнү помидор мына балкондо өсөбү, ошо тепилсе өтөт да. Айры кошкон дарыны сен билбейсиң. Помидор эмес, өзүңө сайылган татым жанагы прививканын дарысын билбейсиң, анан кийин помидорду каяктан билесиң. Эмнени сайып атканын билбейсиң сен. Ушундай.
Droş deydi. Droşunda. Anda E491 çocukonun kodu var deydi. Şunday. Soduyumdan da kantip hayırlı dilek bulardı. Evet, cevap koysak ötmüyor kalat degen söz. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana atina fid dunya hasene ve fil ahireti hasene ve qina azabenler. Amin, 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 amin. Bir rahmetle erhamer rahim.